Кушманду кушубак кечиңиздер менен урматтуу поэзия сүйүүчүлөр. Атым Деңизбек, фамилиям Орозбай уулу. Бүгүнкү финалисттердин ичинде эң жашымын. Жашым 20-да. Баткен облусуна караштуу Лейлек районунун бир Бабыл деген тоонун астында жайгашкан айылынан келдим. Насип экен. Андемезе сиздерди өзүмдүн поэзия дүйнөмө саякатка алып барып келсем. Алгач балалык кезде эстеп балалык деген ырды жаздым эле. Ошону окуп берейин. Балалык. Жан дүйнөсүн баяу сезим коштогон, жалаң гана жарык нурду топтогон, балалык кез башкача бир дүйнө экен, бейиштин бир бакчасына окшогон. Аттинанда жазда укмуш жаңырчу, айланамда куштар ушчу, каз ушчу, аралашып асыл дүйнө койнунда, ар бир күнүм кызыктарга кабылчу. Жүрөктөр ак, кирсиз аруу, таптаза, жаман ой жок, жан элем бир башкача, ааламыма заматта күн жарк этчү, азамат деп атам апам мактаса. Орду бийик ата-энеме жөлөнүп, ортоңордо жатамын деп көшөрүп, узун түндө бейкуттукта уктачуум, ата-энемдин мээримине бөлөнүп. Азыр бирок кан удургуп тамырдан, асманымда түшчү болду чагылган, асыл үндүү куштар кетип тек гана, айланамда калды карга сагызган. Даттануу эмес бул жашоонун чындыгы, даана сезип байкайт дейсиң ким муну, жаркын дүйнөм бир заматта түн болду, житип кетип балалыктын жылдызы. Баштагыдай бейкут уйку менде жок, бар арманым айтсам укчу пенде жок. Баамдадым таба албайсың, барктап кал, балалыктай бакыт башка жерде жок.